4-октябрда президент Садыр Жапаров, УКМК башчысы Камчыбек Ташиев жана баш прокурор Курманкул Зулушев Өзгөн райондук администрациясында жергиликтүү тургундар менен жолукту. Анда Кемпир-Абад суу сактагычынын тагдыры Өзбекстан менен кандай чечилгени тууралуу маалымат берилип, бийлик башчылары элдин суроо талаптарын укту. Жолугушуу жабык өтүп, жүздөгөн тургун жыйындар залына батпайт деген жүйө менен киргизилген жок. Анткени менен жергиликтүүлөр тарабай талаптарын журналисттерге айтып берип турду. Тургундар негизинен өткөн жылы апрелде Камчыбек Ташиевдин Кемпир-Абад берилбейт деген убадасын эске салышты. Ошол Ташиев келди, былтыркы сөзүнө жооп эле берсин, ошонусун эле аткарып берсин. Элге калды деп сөз берген. Жыйынга катыша албай калгандар чек ара маселесин чечүүдө элдин кызыкчылыгы эске алынышы керек, ачыктык болушу керек деп нааразы болушту. Алар президент баш болгон чиновниктер сыртка чыгып маалымат беришин талап кылды. Клоп басылмасы менен Т-медиа телеканалы жеринен Facebook барагында түз эфир алып беришти. Аны миңдеген адам көрдү. Эфир бүткөндөн кийин эки басылманын түз эфири тең Facebooktан өчүп кетти. Клоп эфир кантип өчүп кеткенин тактап жатат. Ал эми Т-медиа басылмасы Facebook баракчасына чабуул жасалганын билдирди. Жыйындан күч менен чыгарылгандар да болду. Алардын бири Клопко аны Ташиевдин буйругу менен чыгарып салышканын айтты. Бул Камчыбек Ташиевдин буйругу менен болду. Мен айтып кетейин деген нерсем, бул жерде да чындык болбой атат. Булардын мен эшикке сүдүрөп чыгышынын себеби Айтбаев акыл казак үчкө сөз берилген эле, ал картасы менен болгон чындыкты айтып элге түшүндүрүп аткан жеринен Ташиев Камчыбек мырза Айтбаев акыл акенин колундагы микрофонду жулуп алып, кайтара микрофон бербей койушкандан мен отурган жеримен Айтбаевка микрофон бергиле деген сөзүм үчүн мени тартипти буздуңуз деп мени күч органдары эшикке сүдүрөдү. Андан сырткары тургундар жолугушууга жалданма адамдар жана мамлекеттик кызматчылар катышканын, чыныгы талаптар айтылбай суу сактагычты бербейбиз дегендер сыртта калышканын айтып кейишти. Ушул жерде да чындык болбой атат. Кемпир-Абад деген деп келген элдин баары эшикте калып эле үйгө ичкериде залда жарыме дежурный адамдар экен, жалданма акча менен кирген. Жарыме ушул сотрудниктер экен. Мектеп директорлору жүрөт. Мына алгадагы мектептин директору баягы келин Нурпериби, эми жөн эле атырылып атат. Эгер керек болсо ошол дагы алга жеринде жашайт. Эртең алганын эл ошо келинди мени кандай кылып сотрудниктер жумалап туткан болсо ошондой кылып тутат. Социалдык тармактарда нааразы болгондор депутат Адахан Мадумаровдун тарапташтары деген сөздөр да тарады. Бирок тургундар муну четке кагышууда. Бул жерден көрүп атасыздар, ар кандай адамдар келип алып Адахан Мадумаровду ортого туруп атат. Бул жерде Адахан Мадумаров тууралуу эч кандай сөз жок. Сөз бир эле ошо Кемпир-Абад тууралуу эле сөз болуп атат. Ал эми жыйынга кийинчерээк Мадумаров менен Исхак Масалиев да келип кошулду. Жыйынга катышып чыккан Кызыл Октябрь айылынын тургуну Адылбек Бостонбаев жолугушууда Ташиев плотина менен анын алдындагы 20 гектар жер Өзбекстанга өткөнүн айтты дейт. Ташиевдин айтуусу боюнча Кемпир-Абадты 60-жылы өтүп кеткен дейт. Алдар өтүп кеткен болгонго өзбектер бизден сурабай, ошол жылда тосуп коймок. Ошон үчүн бизден баягы ламбанын башын бергиле деп сурап атат. Жанагы мен жаңылып калыппын. Бизге 100 гектар берип коюптун деген жерден 20 гектар бериптир. Көлдүн асты дейт. Бул так эле немелерге болчу дейт. Өзбектердики. Өзбектерге болгондо бир кадам басалбайт элең. Баткенге суйжа болчу, атталат болчулар. Администрациянын алдында чогулган элге Ош облусунун башчысынын орун басары Эрнест Толтоев чыгып, Кемпир-Абад маселесин чечүүдө элдин кызыкчылыгынан да мамлекеттин кызыкчылыгы жогору турарын айтты. Өзгөндүктөр буга нааразы болуп, чек ара элдин кызыкчылыгын эске алуу менен чечилиши керек дешти. Так айтып коеюн силерге. Бул маселени мамлекет чечет, мамлекеттин кызыкчылыгы корголуш керек. Мен силерге да айтып коеюн. Элдин кызыкчылыгы корголуш керек, бирок элдин кызыкчылыгынан мамлекеттин кызыкчылыгы жогору туруш керек. Эл болсо, ана мамлекет болсо. Кыргызстандын конституциясына биринчи булак бул эл болсо. Кийинчерээк жыйынга кирбей калган тургундар киргизилип, алар менен дагы жолугушуу болгону маалымдалды. Эсиңизде болсо, өткөн жылы Ташиев Ташкенттен келгенден кийин өзгөндө жолугушуу өткөрүп, Өзбекстан Кемпир-Абадтын плотинасынын айланасынан 100 гектар жер сураганын айткан. Бирок кыргыз тарап 50 гектар жерди гана алмашууга макулдук берген деген. Плотинанын бир учу биздин жерге жайгашып калган экен. Бир учу сол тарабы, мындай ылдыйды караганда, сол тарабына бир учу биздин жерге жайгашып калган экен. Ошол жерден булар 100 гектар жер сурады эле. Мен башында чын айтканда анча-мынча билбей туруп эле ал жерде болуптур деп коюпмун.
Кейін балдар айтып келишти. Мына Бактыбек Болбурович айтты, госрегистрлер келип айтты, 100 гектарды берсек болбой калат. Себеби ал жерде биздин погранзаставабыз бар, ал жерде биздин жолубуз бар, башкабыз бар. 50 гектар берсек жетишет деп. Болуптур деп акырын 50 гектарды бердик аерден. Алар бизге баягы эле жерден 50 гектардын ордуна 50 гектар кошуп берди. То есть 1050 гектар берди. Ал ошо 50 гектардын ордуна алмаштыганы. Кийин жергиликтүү тургундар нааразы болуп, мөөнөтсүз акцияга чыкканда, атайын кызматтын башчысы Өзбек тарап менен 50 эмес, 20 гектарды алмаштырабыз деген. Ташиев мынча жер плотинанын коопсуздугу үчүн керек деп түшүндүргөн. Биз 50 гектар алмашайлы деп протокол кол койгонбуз. Эми элибиздин суранычы боюнча ушул жерде жашоочулардын, жергиликтүү жашоочулардын өтүнүчү боюнча ушуну 20 гектарга чейин азайтууну биз аракет кылабыз. Ушуну аракет кылып, коңшу мамлекетибиз менен сүйлөшүп чечебиз деген үмүттөмүн. Бирок эл жер таптакыр берилбесин деген талапты койгондо 2021 жылдын 25 апрелинде Куршаптагы стадиондо Ташиев кемпир-абадты бербейбиз деп сөз берген эле. Кампир-абадты бербейбиз дедиңерби? Кампир-абадты бербейбиз. Болду. Мына. Эми кампир-абадты бербеш үчүн угуп тургула. Кампир-абадты мына мен макул болдум. Комиссиянын мамлекеттик комиссиянын төрагасы катары. Кампир-абадты ушул бойдон калтырабыз. Азыркы бойдон. Кампир-абадтын үстүнү жана граница кылып, ушу граница силердики деп Өзбекстанга өткүзүп бербейбиз. Депутат Жанар Акаев азаттыкка жыйын эмоционалдуу өткөнүн, президент менен УКМК башчысына ачуу суроолор берилгенин айтты. Эл өкүлү алар 1 метрдагы жерибиз башкаларга кеткен жок. Тескерисинче 1965 жылы картада Өзбекстанга карап калган учурлар бар. Ошол жерлердин баары сүйлөшүү жолу менен, утуш менен чыктык деп айтышты дейт. Жолушууга катышкан Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, кемпир-абад суу сактагычы Өзбекстанга өткөнүн билдирди. Кемпир-абад кетти, ошондой болуп 4000 гектардан ашыгыраак жер кетти. Биз компенсациясын 1965 жылы алганбыз дейт. Ошондуктан мындай жыйын ачык айкын өткөндө жакшы болмок. Тилекке каршы мындай жыйындарды кандай өткөрүшөрүн билесиңер да, деди Мадумаров. Өткөн жылы 25 апрелде мамлекеттик чек араны делимитация жана демаркация маселелери боюнча өкмөттүк комиссиянын төрагасы Камчыбек Ташиев Куршап стадионунда Өзгөн жана Кара Суу райондорунун эли менен жолуккан. Ошондо кемпир-абад суу сактагычынын жалпы аянты 5735 гектарды түзөрүн айткан. Ошондой эле жердин 1300 гектары Кыргызстанга, ал эми 4400 гектары Өзбекстанга караштуу экенин белгилеген. Ташиевдин айтымында суу сактагычтын 4100 гектары 1973 жылы эле Өзбекстанга өткөрүлүп, анын эсебинен Кыргызстан башка талаштуу аймактардан жер алган. Калган 300 гектардын ордуна Кыргызстан Өзбекстандын Өзгөн жана Сузак райондору менен чектешкен жерден 1000 гектар талаштуу жерлерди өткөрүп алат деген. Ал эми сууну эки тарап тең пайдалана алат деп ишендирген. 26 сентябрда Өзбек премьери Абдулла Арипов Бишкекке келди. Анда кыргыз-өзбек чек арасынын калган тилкелери боюнча келишим долбоору түзүлгөнү белгилүү болду. Бирок бийлик бул документти коомчулукка ачыктаган да жок, маалымат да берген жок. Көп өтпөй жогорку кеңеште кемпир-абад суу сактагычынын тагдыры кандай чечилгени боюнча УКМК башчысы маалымат берсин деген талаптар айтылган. Андан кийин жергиликтүү тургундар да Өзгөндө чогулуп, Ташиевден кемпир-абад боюнча маалымат берүүнү талап кылышкан. Ал эми жогорку кеңештин депутаттары документ парламентке ратификацияга келип түшкөндө гана кемпир-абад маселеси кандай чечилгенин айтып бере алабыз деп жатышат. Азырынча кемпир-абад суу сактагычынын тагдырына күйүп бышкан элде суроо дале көп. Ал эми Өзгөндө чогулган эл президент менен УКМК башчысын нааразы болуп узатышты. Açın aytkıla da elge. Сиздер менен мен Айсель Шамилова болдум. Көрүшкөнчө.